Assalamu alaikum атағызылар, мен Абдулла Атабаев. Мына артында тұрған бардық инкубаторларыбыз. Бұлардан азыр бізде бір топ запастарыбыз бар. Заказ қылсаңыздар, ошол төмөнкү номерге кайрылыңыздар. Ал эми мен ошолордон бирisi болгон 5,5 миң сомдук аппараттын толук маалыматтарын берейин. Мына ошол аппаратыбыз, бул аппаратыбыз 90 жумурткалуу 220 иштеген аппарат. Басы болсо 5500 сом. Материалдарынан баштасак, bunun материалы мынандай сэндвич панелден жасалган, калындыгы 3 сантиметрлик. Кийин эшиктин четтери мындай уплотнителдер менен уплотнен болгон, атайын аба чыгарып жүрбөш үчүн. Кийин ичиндеги лотогуна келсек, лотогу фанерадан, калын, күчтүү фанеранын 12 мм калындыгынан жасалган. Кийин мына жагына моторчиги багындай железный күчтүү моторчиктен булар вентиляторларды пайдаланып турган. Жана мына атайын өзүнүн темир багындай редуктор менен, цеп менен ар бир 2 саатта өзү одурат. Бул автоматический инкубатор болуп эсептелет. Ал эми калган маалыматтардан бир четтен баштасак, настройкасы жана иштештери. Караңыздар, бул жерде азыр сайбайлы мындай түшүндүрүп коеюн. Бул температураны настройкалай турган терморегулятору. Бунун функциясы иштетүү өтө оңой. Дайыма эле температураны өзү өчүрүп жандырып турат. Буну чукулагандын кереги жок. Ошол бир гана ошол 19-күндө сет кнопканы бир жолу басып эле ылдыйды басып 37,2 коюлат ал жери. Аны толук маалыматтары видео каналымда бар. Мына болсо нымдуулукту көргөзгөн аппарат. 41 нымдуулук жана 30 канча 32,4 температураны көргөзөт. Просто свет лампочканын астында болуп турат азыр. Ошончо жаш көрүнбөй атат. Ал эми мына включатель болсо бул мына поворотту өчүрүп жандыруу. Буну 19-күндө өчүрүлөт. Ошон үчүн 19-күндө минут 0-га коебуз. Баягы немеге болсо иштетилген учурда 1-күндөн 19-күнгө чейин 1-ге коебуз. Кийин суу куюу деген маселе азыр бул да өтө оңой. Караңыздар, мына ванночка. Мына ванночканы мына жерге түздөйбүз да, ошол жерден суу куйганга болот. Өтө сонун, удобный. Мына жерге коесуздар. Буну чыгаруу өтө оңой. Мына тарабынан мына көтөрсөңүздөр эле. Бул жагынан цебинен кармайсыздар, чыгарып бересиздер. Чыгарып салуу өтө оңой. Эртең жууп тазаланганга деле ыңгайлуу. Ошон үчүн мынаны эме кыласыз. Мынаны лотоктун эң астына коюп, мына жерге түзөйсүздөр. Ал эми бул немени ысыйт десеңиздер, бул атайын мындай бир лампочка менен жана вентилятор менен абаны кармап берип турат. Мына лампочка 40-тык, жайдын күнүнө, жаздын күнүнө туура келет. Кышында 60-тык, 100-дүк лампочка коюп алсаңыздар болот. Азыр болсо биз жайдын күнүндө болгонубуз үчүн ошондой 40-тыктан койгонбуз. Ошондой. Ал эми управлениясынын мындай атайын охлаждение кылган жери бар. Мына ичинде полный зымдары кызып эме болбош үчүн ал жерин эме кыламыз. Мына жери жөн эле клей менен чапталган. Клей куганда керекичине эрип калат, бирок бул эч эмеси жок. Двойной мындай включатель менен болот. Бирөөсү лампочкага жооп берет, бирөөсү вентилятор жана терморегуляторго жооп берет. Ошон үчүн буну экөөсү тең сөзсүз сайылыш керек. Бирөөсү сайылып, бирөөсү сайылбай калса болбойт. Ошондой. Ошондой абалда размерлерин көрүп атасыздар кандай. Калындыктары калын, бышыктыгы бышык. Буларга 1 жыл гарантиясы бар. Доставка кызматтарыбыз деле бар. Кызык болсо кайрылсаңыздар болот телефон номерлериме.